Амансыңбы, аял заты жалпыңар, аманат бар өзіңөргө айтылар, кубандырып кирип келген сиздердин куттуу болсун 8 мартыңар дейли жаз менен кошо жаркырап кирип келген айымдардын эл аралык күнү болгон 8 март майрамыңыздар менен чын жүрөктөн куттуктайбыз. Жазды көргөндө биз сиздердин сулуулугуңуздарды, сиздердин көркөмдүү назик ажарлуу айкөлдүңүздөрдү көрүп келебиз. Быйыл да мына 2022 жылдын алкагында алгачкы жазды биз сиздердин майрам менен тосуп алганыбызга кубанычтабыз. Бүгүн мына айымдардын эл аралык күнүнүн урматына аргыл таланттын ээлери болгон апаларыбыз, шайыр апаларыбыз, өнөрлүү таланттуу апаларыбыз сиздерге ырды эсте сунат. Үйдүн куту болгон, төрдүн көрүкү болгон, үйдүн түркүгү болгон, балдарды татыктуу тарбиялап таалимин берип келген биздин ак элечек апаларыбыз узак жашасын дейли. Ар бир үйдө апаларыбыз бар болсун. Мына ушул кишилердин мээрими менен биз ушул даражага жетебиз болуш керек. Эмесе биз бүгүнкү жаз менен жарыша кирип келген эл аралык 8 март майрамды апалардын ырды эстеси менен баштайлы. Өрүк зарлуу, айгүл гүлдүү Кыргызстандын алыскы дубандардын бири болгон Баткен облусунун Кызыл Кыя шаарынан келген Кызыл Кыя айымдар апалар тобун биз бул жака чакыргыбыз келип турат. Калыбек Тагайевдин Таалайым сенде аттоорун сиздер үчүн аткарсын. Майрамыңыздар менен. Жазды сүйем, жазда түркөн сулуулук көп, жоогазындар жер саймалап гүлдөп өсөт, жамгырыда аяр сүйкүм жүздөн сүйүп жүрөгүмдүн перисиндей беттен өттөй жаз башталганы сүйүү махабаттар дагы башталат болуш керек. Биз дегеле жаз мезгилин айымдардын мүнөзүн окшоштуруп келебиз. Жаздын жамгырындай көшөрүп төгүлүп кээде ыйлап алышат, күйүнсө да ыйлашат, сүйүнсө дагы көзүнө көз жаш алып келишет эмеспи? Ал эми менде мындай суроо болуп турат, мырзалар кайсыл мезгилге окшош болду экен? Бул суроого сиздер дагы жооп издеп туруңуздар. Ага чейин биз Өзгөн районунан келген Куршап айымдарына кезек бергибиз келип атат. Баарыбызды бийик тоолуу жака саякат жасаганат турушат. Кайсылыр десеңиздер, мен Тяншан деген керемет чыгарманы сиздер үчүн Куршап айымдар апалар тобу аткарсын. Jakın eken, Tяншан деген bir söz oygun üstüge.
Биз майрамдык эфирибизди алдын карай улантабыз, урматтуу өнөр күйөрмандары, биздин кадырлуу көрүүчүлөр, апаларыбыз сиздерге ырды эсте сунуп турган мезгили. Кыргызда жакшы кеп бар, өлбөгөн жанга жаз келет дейт. Быйылкы жазды дагы биз жадырап чайнап, жакшы маанай менен тосуп алдык. Жаздын башталышы мына апалардын майрамы болуп турат десек дагы жаңылбайбыз. Деги эле ар бир жазды тосуп алгандан кийин биз өмүр сапарыбыз алдын карай улап бара жатканын баамда айткенбиз. Быйыл бир жыл болсо дагы карлыкка белсенип бир кадам алдыга таштап турган апаларыбыз жаштык кезине кайрылып, жаштык кезин сагынып, мен да бир кезде жаш болгомун деп эстеп турган мезгиле. Бул сөзүмдү бекерден айткан жокмун. Ысык көлдүн балыкчы шаарынан келген биздин балыкчы айымдар апалар тобу бар. Сиздер үчүн Майрамбек Осмоновдун "Биз да жап-жаш болгонбуз" деген ырын аткарып беришсин. Аял заты аалам ажары. Бул сөз менен мен көп нерсени айткым келип турат. Аял затын сүрөттөп, аял затын мактап, даңктап, эмне деген чыгармачыл адамдар, акындар, инсандар өздөрүнүн сүйүү дастандарын аял затына арнап, мыкты чыгармаларды, ырларды жаратпады. Канчалык сөздүн касиетин, кудуретин арнабады. Мунун баары аздык кылып келет. Демек, аял заты бул бүтпөгөн дастан, бүтпөгөн зор тема десек жаңылбайбыз. Мен бүгүнкү эфирдин алкагында бир гана сөз айткым келип турат. Аял заты, айымдар, апалар, карындаштар бар болуңуздар деген гана тилекти айткым келди. Биз программабызды Караван айымдар апалар тобу менен уланталы, курбулар деген ырды сиздер үчүн аткарып берсин. Içim cana
Жакшы адамдар жандап жүрсө жанымда, жашоом жарык, баардык ишим жайында. Жакшы сөзү бүт түйшүктөн арылтып, жалт төбөшкөн от айлантат жалынга. Жакшы адам менен жүргөн күнүң майрам болуп эсептелинет. Бүгүнкү күнүңүз дагы жакшы адамдар менен коштолсун деген тилекти айткым келди. Анткени кийинки ырыбыз мына ушул жакшы инсандардын урматына арналат. Гүлжамиля Шакированын сөзүнө жазылган Майрамбек Осмоновдун «Жакшы адамдар» деген бир сонун ыры бар. Кылым көчү апалар тобу сиздер үчүн ырдаса. Vazirlerin yaşlısı, hanımdağı bepil bolup tatlısı. Can düğünü mayranlılık civelge. Jakşı adamlar bul düğünün baktısı. Bolboso dey mulayım, jarıktankan nur çaçkanday bümayım. Jabırnagan jüreklerge nur çaçır. Jakşı adamlar köp bolso ken ılayım. Jakşı adamlar köp bolso ken ılayım. Ар учурда ырыс кут жандаганың, айланышат асылга кармаганың, ак тилинден силерге таазим этем айланайын, апалар айланайын деп акын Зайырбек Ажматовдун ырсаптарында айтылгандай, апаларыбыз аман болсун, үйдүн түркүгү болгон, үйдүн куту болгон, дегеле үйдүн ырыскысы болгон биз апаларды күн сайын сыйлап, күн сайын ар бир күнүн майрамга айлантыш биздин милдет болуш керек. Кийинки ырдын кезеги мен Токтогулдан келген умай энелерге сунгум келип турат. Омор Султановдун сөзүнө жазылган Дүйшөнбек Үкүевдин «Курбулар» деген сонун бар. Сиздер үчүн каршы. Kapar
кыргыздын кыздары табиятынан ак мөөрдөй сулуу, кыз сайкалдай баатыр жүрөк, ал эми Курманжандай чечкиндүү, Жаңыл мырзадай өткөр мүнөзгө ээлик кылат. Дагы кыргыздын айымдары кандай мүнөзгө ээлик кылат деген суроомо обончу Зайнидин Иманалиев биздин кыздар деп сонун бир керемет обон чыгарган. Кар жатпаган Кара Кочкордон келген энелер шаңы апалар тобу мына ушул чыгарманы сиздер үчүн аткарып берсин. Биз эфирибизди алдына карай уланталы, бизден алыстабаңыздар. Эне улук барынан, жамандыктан балдарыны торыган, мээрим толгон көздөрүндө нур жанган, уйдун куту ырыс кызы колон тоданан жапкан.
yaşamı öçmesin. Cıldızlar kökte taralıp, cımыңдай bizdi qaratıp. Jarqırap çaksa nurları, jadıma düşöt balalıp. Жалынды жаштык барында, жакшы жол тандап алалык, алалык, алалык. Жаркырай күлчү жазысын черлер таралык, алалык, алалык. Жаркырай күлчү жазысын черлер таралык, жаркырай күлчү жазысын черлер таралык. Апалардан ырдесте кандай сонун керемет чыгармалар сиздер үчүн аткарылып жатат. Биз мына ушундай жакшы дем, жакшы маанай менен программабызды алдын карай уланталы. Жалындаган жаштыкка да дем керек, жакшы сөздү айтууга да тил керек. Жаштык доорду сүрөлүүчү армансыз жан эргиткен мындай кезек бир келет дейт. Жаштык доорду, жаштык кезди эске салган Өзгөн районунан келген Кызыл Сеңир айындар апалар тобу кийинки кезекти күтүп турат. Апаларды биз бул жака чакыралы. Коломтодон түтүн булайт. Эне барда чырак өчпөйт, үмүт улайт. Эне бул соолубаган өмүр булак. Энелер адамзатка өмүр сурайт. Апакемдин аппак сүтүн эмгеним, адалдыктын дүйнөсүнө келгеним, аруу дүйнөм асыл ишке малынып, арзы сакен алкышына элимдин. Апалардын аппак сүтүн ак эмгегин актаганга ар бир уул кыз далалат кылып аракет кылат болуш керек. Албетте сиздердин бир түнкү уйкуңуздарды актай албасак дагы сиздерге жакшы маанай, жагымдуу ырларды арнап турууга биз кызыктарбыз. Гүлжигит Сатыбековдун Апакем деген бул ыры дагы ар бир угармандын, көрөрмандын жүрөгүнөн түнөк таап келген. Мына ушул чыгарманы Кара Суу районунан келген агартуучу апалар тобу сиздер үчүн ордоп беришсин. Жашоо жарык сен бар үчүн аял зат, сен өмүрдүн чырагысың аял зат.
жаздың көркі саға оқшош аял зат, сүйүүнүн сен булагысың аял зат. Соққан жүрек чыға жаздап, қабынан, өз баласын артық көріп баарынан, баласының миң түйшігін көтеріп, ене қымбат, ене ұйық баарынан деп, енелерді даңқтаған сон ырсаптар бар емес пе. Мына ушундай апаларды мактоосу, апаларга арналган ырды эстелер менен биз программабызды Борбор калабыз Бишкек шаарынан келген насыйкат апалар тобу менен уланталы. Сакмалчың болуп барсамбы деген сон ырды сиздер үчүн аткарсын.
сага кандай мактоо жарашат, эне сенден ким сыймыкты талашат, эне менен теңдеше албайт эч бир жан, бардык мактоо сага гана жарашат. Mezgil tınbay, жылган сайын күнүгө, мен суктанам, агыл бир өткөн күнүмө. Анткендеги айланчыктай жаштыгым, ал кездеги сенин сунган гүлүмө. Ал кездеги сенин сунган гүлүмө. Гүл кучакта гүл балтырга чалынып турар элем, көздөр көзгө чагылып. Жылдар келсе, айлар келсе, жабырып жүрөгүң сей ошол күндү сагынып. Жүрөгүң сей ошол күндү сагынып. Ошол гүлдөр солса да түгөнүп, жүрөгүмдө кайра жаңы гүлөнүп. Ал күндөргө башка күндү тең эмес, кыялымда жашай берет түбөлүп. Кыялымда жашай берет түбөлүп. Жүрөгүң сей ошол күндү сагынып. Гүлөк кирди капкайдан, 8 март майрам, мэри менен эне кыз толкуп ташып шаттанган. Өнөр алды кызыл тилдеп баалашып, өнөрлүүнү өлбөйт деген сөз чындык дейт. Абалтан Алмуздактан кыргыз баласы, кыргыз кызы өнөрдү аздектеп, көкүрөгүнө кыттай уютуп, аны бапестеп багып келген. Анын ичинен мына апаларыбыз дагы өрнөктүү өмүр жолунда өнөрдү бапестеп багып, ушул даражага, ушул жашка келсе дагы таштап койбой, эт жүрөгүнө ырды, обонду жашатып келгендиги бизди албетте сүйүнтпөй койбойт. Элдин алдында, журттун алдында ырдап туруу бул өзү чоң бакыт болуш керек. Кийинки ырдын кезегин биз Кара Балта шаарынан келген энелер Насаат апалар тобуна узаталы. Сүйдүм Төлөкованын эл алдында келет ырдагым деген ырын бүгүн ырдабаганда качан ырдашат? Özgürlüğün tura vermese
Керемет кышты жайгылган, баласын ойлоп кайгырган, ааламга бизди алып келген апалар үчүн жан курман. Апаларыбыз бар болсун. Бүгүн мына апаларыбыз сиздер үчүн жүрөктөн чыккан ырларын гүлдесте катары арнап турган мезгили. Апаларыбыз толгонуп 9 ай бизди боюнда, тамтуң басканча колунда, өмүр бою жүрөгүндө жашатып өткөн улуу зат. Бекерден айтылбаса керек, бейиш эненин таман алдында деп. Апаларыбызды сыйлайлы, барктайлы. Мына ушундай жакшы тилек менен биз ырдын кезегин кайыңды апалар тобуна узаткыбыз келип турат. Жүрөктү жүрөк тандасын деген бул ырды угуп жүрөсүздөр болуш керек. Бүгүн дагы сиздер үчүн жалпы апаларыбыз ырдап беришсин. Asıl zada söz жетпеген, бийиктин бийигисин көз жетпеген, айткандай умайене улуу атың, ааламда бүт адамзат аздектеген.
жок болсоң, кыска менин кулачым, аял заты сөздүн айтсам растын. Бир меримди күндөн алса адамзат, экинчисин өзүң төгүп турасың. Урматтуу көрөрмандар, биз концерттик программабызды алдын карай улантабыз. Бүгүн сүйүүнүн, бүгүн сулуулуктун, бүгүн назиктиктин символу болгон аял затынын эл аралык күнүн белгилеп турган мезгилибиз. Жалпы эле Кыргызстан эмес, бүтүндөй дүйнө жүзү аял затын урматтап, аял затын кадырлап, барктап, анын түйшүгүн жон териси менен сезбесе дагы, мырзалар ушул күнү жакшы бир тилегин айтып, алардын көңүлүн табууга далалат кылып турган мезгили. Сиздердин майрамыңыздар кут болсун дейле. Биз сиздердин урматыңыздарга да Сокулук районунан келген гүлдөй буралган гүл кайыр апалар тобун чакыргыбыз келет. Келсеңчи эркем деген буларды сиздер үчүн аткарып беришсин. Аял бул нурун чачкан чолпон жылдыз, аял бул эң бир ыйык асыл кундуз, аял бул жакшылардын жакшысы, аял бул жакшылыктын жарчысы. Ата мекенди, Кыргызстанды, мекенди сүйүү бул үй бүлөдөн башталат болуш керек. Үй бүлөдө тарбиянын башатын бул биздин апаларыбыз баштайт. Апаларыбыздын тарбиясы менен биз мекенди, Кыргызстанды сүйүүгө үйрөнөбүз болуш керек. Анткени мекенди сүйүү бул эненин сүтү аркылуу өтөт эмеспи? Байлык издейт кээ бир достор алыстан, бирөө издейт махабатын жылдыздан, башкаларды билбейм, бирок менин байлыгым да, бакытым да деп Кыргызстан деп жашоо өзү кандай зор бакыт. Эмесе биз Кыргызстанды даңазалаган жакшы ырды сиздер үчүн тартуулайлы. Чолпон ата, айымдар, апалар тобу ырдасын. Уйгурту шаттык басканы, өлчү турмуш кулга чачканы,
Энелер ыйык экен тилегиңер, энелер гүлдөн назик жүрөгүңөр, жадырап жазда келди мына бүгүн, кут болсун касиеттүү бул күнүңөр. Эне менен баланын ортосундагы сезимди, мээримди, сүйүүнү ыр саптарына, кереметтүү канаттуу кайрыктарга камтыган Эсенгул Ибраев жана Эсенбек Мааданбековдун «Балама» деген сонун ыры бар. Мына ушулардан бир куплет окугум келип атат. Көлөкөлөп көңүл ачарым, берекем деп жарпым жазарым, бал татыган балдыр тили бар, балам бактым, балам базарым деп мына ушул 4 сап менен эне менен баланын ортосундагы сүйүүнү даңазалап далилдеп койгон эмеспи. Ушулар менен биз бүгүнкү эфирибиздин жыйынтыктоо чыгырына кезек бергибиз келип турат. Теңир тоо айымдар, апалар тобу баланы, балага болгон сүйүүсүн, балага болгон мээримин ушулар менен сүрөттөп беришсин. Жашоого болгон чоң канат, апанын үнүн укканда аалам суктанат. Мээримин төгүп, бооруна бекем кысканда, апакем сизден бейиштин жыты жыттанат. Күлкүсүнөн күңгүлгөн маанайынан таң аткан, балага мээрим төккөнгө мээрим төгөт жараткандай. Жараткандын жарчысы болгон биздин ажарлуу таман астында бейиши бар апаларыбыз аман болуңуздар. Жаз менен кошо сиздердин
8 март эл аралык күнүңүздөр, майрамыңыздар менен бүгүнкү күндө жолугушуп турганыбызга кубанычтабыз. 2022 жылдын алкагында биздин шайыр шаттуу, өнөрлүү, таланттуу апаларыбыздын алгачкы чыгармачыл эфири сиздер үчүн арналып турган мезгили. Жылдын жыйынтыгына чейин дагы да болсо сиздерге жаңы ырларды, мыкты репертуарларды аткарып берүүгө, тартуулаганга биз кызыктарбыз. Бүгүнкү майрамыңыздар кут болсун. Ар бириңиздерге кажыбас кайрат, бекем ден соолук тилейбиз. Майрамыңыздар менен.